3-июнда Оштон Анталияга биринчи чартердик каттама ачылды. Буга чейин Ош эл аралык аэропорттун тарыхында Стамбулга учуу болгон. Ал 2012 жылдан 2016 жылга чейин иштеп токтоп калган болчу. Учурда Оштон тургундары жана меймандары Анталияга түз каттам менен учуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Демек, биздин учуубузду Pegasus демек компаниясы ишке ашырат. Ошолордун чартердик рейсин биз заказ кылганбыз. Pegasus компаниясынын самолеттори учат. Ал жактан да күтүп алуучу компаниялар бар, ошолор күтүп алып турушат. Негизги уюштуруу маселелери анын бизде. Анталия Ош Анталия багыты боюнча каттамдар аптасына 2 жолу дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылат. Тарыхый болгон себеби бизде Анталия деген шаарына обычно Стамбулга через транзитный же трансферный рейс менен жүргүнчүлөр учуп барчу эле. Азыр мүмкүнчүлүк прямой рейс ачылып атат. Ошого жүргүнчүлөр Анталиянын өзүнө барып туруп эс алып келгенге жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Потенциалдар аэропорт Оштун өзү Ферганский долинага карап туруп рейстерди, направленияларды айрыкча мына жылы көбөйүп атат. Себеби авиакомпаниялар азыр учуп аткан шаарлардын өзүнүн географиясын чоңоюп атышат, направлениялар көбөйүп атат. Аэропорт жагынан мүмкүнчүлүктөрү, шарттары бүт деңгээлде аткарылып атат. Себеби биз дагы авиакомпания менен тыгыз иштешип, бүт талаптарын, сурап аткан талаптарын аткарууда жүрөбүз. Ошого биздин спецтехника, расписание, бүт полоса авиакомпания эмне кандай талаптарды койсо, өзү бүт жагынан жасап берет, камсыздап берет атабыз. Ош эл аралык аэропортунда Ош Анталия багыты боюнча биринчи чартердик каттам менен 184 жүргүнчү учуп кетти. Эс алганы Анталияга кетип атабыз бир жумага. Анан бизге мына Оштон прямой Анталияга кайра Ошко ушул рейс ачылып калганына биз сүйүнүп атабыз. Мурдайым через Бишкек эле, азыр мына бизге түштүк регионго бул жакшы нерсе. Перелет лишний кылбай, сразу эле Анталияга. Ошол барып жакшы эс алып келели деген ойдобуз. Ош эл аралык аэропорту авиа каттамдарды көбөйтөт. Мындан сырткары Ош аба майданына Индиядан түз авиа каттам ачуу пландары бар. Перизада Ташиева, Улкан Зондо кызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.